Амансыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде кайрадан чактыш көрсөтүүсү. Биз сиздер менен кайрадан жолугушуп отурабыз. Албетте биздин көрсөтүү ар дайым сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө аракет жасап келет. Студиябызга өнөр баккан, өнөр сыйлаган инсандарды чакырабыз. Айыл аймактан келген конокторду чакырабыз. Бүгүн дагы биздин студиябызга келген сыйлуу меймандарыбыз бар. Мен сиздер менен тааныштырайын. Кай жактан келишти, кимдер алар, келиңиздер. Бүгүн бизге мейманга Ош областынын Ноокат районуна караштуу 12 бел айыл аймагындагы 12 бел айымдары деп аталган топ бүгүн биздин көрсөтүүбүзгө конок болуп келип отурат. Дал ушул топтун жетекчиси менин жанымда отурган Калматова Фатима апабыз, ал эми көркөм жетекчиси Калыбаев Арстан агабыз. Студиябызга кош келипсиздер, апалар. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен жүз көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн мынакей биздин түз эфирде сиздерди конок кылып эфирге чыгарып отурабыз. Албетте сиздерди жакшы ырдайт деп уктук, жакшы ойлорду, жакшы сөздөрдү айтат деп уктук. Анан эми бүгүн түз эфирге конокко чакырып отурабыз. Кантсе да эми топтун жетекчиси Фатима апабыз. Фатима апабызга сөз берели. Өзүңүз баштап бериңиз, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Чактыш теле берүүсүнүн жамааты жана анын күйөрмандары. Биз Ноокат районунун 12 бел аймагындагы жакында уюшкан 12 бел айымдары аттуу топту сиздерге алып келип отурабыз. Биз жакында уюшканыбызга карабастан бул теле берүүдө келгенибизге абдан кубанычтабыз. Топто ар түрдүү кесиптин ээлери, ардагер инелер, ардактуу апалар, көп кесиптин ээлери, уус чеберлер, өз калеминен жаралган ой өрүштөрүнө түшүргөн кагаз бетине акындарыбыз, ошондой эле уус чебер айымдарыбыз бар. Биз президентибиздин 2019 жыл жамааттарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата аз да болсо ошо айымдар тарабынан даярдалган өзүнүн чакан концерттик номери менен келип отурабыз. Анткени алардын өнөрлөрү өз ичинде эле калып кетпестен ошо үйдө отурган айрым көйгөйлөр кыйнаган энелерге, ошондой эле дагы башка күйөрмандарга, бүтүн эле Кыргызстандын айымдарына арналмакчы. Себеби аз да болсо алардын көңүлдөрүн көтөрүп, күнүмдүк көйгөйлөрдөн арылтууга жардам беребиз деген ойдобуз. Биздин топ өздөрүнүн өнөрлөрүн азыр сиздерге тартууламакчы. Ошонун алдынан биз 12 бел айыл өкмөтүнүн башчысы Турсункулов Кутманды аябай ыраазыбыз. Аны менен кошо бизге демөөрчү болуп отурган Тагайып Жунусали дегенибиз бар. Ушул биздин демөөрчүлөргө, бизди колдоп коштоп ушу жерге жиберген ушу жетекчилерибизге, жалпы эле ошо айылдын элдерине биз аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жакшы, рахмат. Фатима апа, мынакей топту аз эле убакыт болду деп атасыздар, түзүлдүктө атасыздар. Анан кийин биз ырдайт элек ушул чактыш көрсөтүүсүнө барып, бир канча апалар деле чыгып ырдап атат. Биз деле ошолордун катарында ырдашыбыз керек эле деп жүрүп бүгүн мынакей биздин студиябызда конокто отурасыздар. Анан эми ырдайм деп келдиңиздер, эми болгондо да түз эфирде отурасыздар, 1 саат ырдатайын сиздерди. Өнөрлөрүңүздөрдү жалпы эл журтка тартуулайлы, ырдайбыз, айыл көйгөйүн чечкенге, айылдагы апалардын маанайын көтөргөнгө, өз ара буга чейин айтып өттүңүз, баягы күнүмдүк турмуштан бир аз да болсо арылып, көңүлдү көтөрөлү деп анан топ түзүп отурабыз деп атасыздар. Сөз түрдө келиңиздер, баарыңыздарды ырдатканга аракет жасайын. Азыр кандай кылабыз? Арстан ага, эми сиз көркөм жетекчисиз, буга чейин дагы бир канча апалардан түзүлгөн топторду жетектеп келдиңиз эле. Бүгүн дагы мынакей жаңы түзүлгөн топ менен келип отурасыз. Негизи өзү апалар менен иштешкен сизге жеңил окшойт, Себеби кесибим ушул болгондугуна байланыштуу ушу апалар менен иштеген мага жеңил болуп атат. Мына азыр бул группаны уюштурганыма аз эле саналуу 3 ай болду. 3 айдын ичинде ушу даярдап чактыш программасына алып келип отурам. Эми ушу коллективдин аткарышында биз бир хор чыгармасын тартуулап койсок. Өзүбүздүн мекенибиз болгон Кыргызстанга арналган сиздер үчүн Кыргызстан чыгармасына аткарып коелу.
Акелдер рахмат апалар. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Анан эми Арстан ага быйыл мынакей аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланбадыбы? Анан эми сиздердин келгениңиздерден улам мен ушул айыл аймактардагы маданият үйлөрү тууралуу дагы сөз кылгым келип турат, алар тууралуу да кабар алгыбыз келип турат. Эми кантсе дагы бир топ жылдан бери чыгармачылыкта жүрөбүз. Бир канча ырчыларга устат болдуңуз дегендей, өзүңүздүн өнөрүңүз менен элдин көңүлүн көтөрүп келатасыз дегендей, өзүңүздөрдүн айылыңыздар жөнүндө айтып бериңиздерчи. Анан айылыңыздар 12 бел айылы деп аталат, 12 бел айыл өкмөтү кичинекей айыл. Бизде 7000 калкыбыз бар. Бирок кичине айыл болгондуктан бизде азырынча маданий үй салына элек. Бирок өзүбүздүн шартыбызга ылайыктуу кичинекей бир здание салып берген, маданият үйү кылып. Ошонун ичинде биз репетицияны кылабыз. Ошондой эле үйлөрдө биздин ушу айылда детсаддын заведующий болуш деген биз мына жетекчибиз Фатима эжеке дагы дайыма детсадты иштеп, бош убактыларында балдар дем алган күндөрү ушу детсадтарга чогулуп өзүбүздүн иштерибизди улантып келе жатабыз. Жакшы, рахмат. Мынакей сиздердин айылыңыздарда эми маданият үйү болбосо деле сөзсүз түрдө баягы маданиятка кызмат кылгысы келген, элдин маанайын көтөргөн инсандар бар да, өзүңөрчө мынакей дем көтөрүп, чогулуп, өзүңүздүн айылыңыз апалардан түзүлгөн топ менен элдин көңүлүн көтөрөсүздөр, үлгү болосуздар дегендей. Анан эми топтун курамында канча апа бар? Ушул биздин студиябызга келген апалардын баардыгы? Ушу катышуучуларым 17 катышуучу бар. Эми шартка байланыштуу чактыш программасына адам саны кичине азайтып келүүгө туура келип калды. Мен азыр 14-13 катышуучу менен келдим. Жакшы. Анан Арстан ага, эми сизге суроо берейин. Сиз дайым эле апалардан түзүлгөн топторду жетектеп келип атасыз. Байкашмаганда ушун менен 3-чү жолу келип атасыз. Анан аталардан топ түзбөйсүзбү? Кайра эле апалардан топ түзөрбөй? Аталар деле бар да айылда жакшы ырдаган. Аталар бизде көп. Мен азыр аракет кылып жатам. Аталар бизде көп музыканттар бар. Пенсияга чыгып дем алышта ушу музыканттар биз чогулуп сүйлөштүк. Аталар тогун түзөйлү. Качангаcha бул энелер чыга берет. Бизде аталар болуп, эркектер да бир чыгып, бир концерт коюп чыгайлы деп өзүбүзчө сүйлөшүп, чогулуп мен аксакал катары бардыгын айтсам, макул болушту. Азыр биз аракет кылып жатабыз. Жакында Айжамал насип кылса, эркектер, жигиттер командасы менен келип, чак түшүндө дагы катышып кетким келип турат. Жакшы, рахмат. Ырдайбыз анда, кимдерди аталы азыр? Анда эмесе, мен дагы бир жакшы ырчылардын бири болгон Дилбарга берсек, ошол бул кызыл, ошол да тоолук кыргызбы чыгармасын аткарып койсок. Qары kötmesin Kırkırda жылқы кешінеп Қазанда тұрмаса бышқан ет Ошолда толық қырғызбы Балдар мен десе, не бере мен десе қызырек Kızları beş kökülür böse Konoqo koy soyup berbese Oşolda tolu kırgızbı Kalpağın başka kiybese Kırkırda жылқы кешінеп Қазанда тұрбаса бышқан ет Oşolda tolu kırgızbı Özdürü jadırap yıldızdı Minözü buruksu püldürdü Çolpondo yajarı canbasa Ayçı oşol toluk kırgızı Kırkırda жылқы кешінеп Қазанда тұрмаса бышқа
ышканет ошол да толук кыргызбы балдар мин десе небире мин десе кызыре балдар мин десе небире мин десе чөбүрө мин десе кызыре Ай, баракалла, рахмат. Дилбар апа, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, бизге жакшы ырдайт экенсиз. Мен өзім бір неме үй бүлөнүн башчысымын. Үй бүлөлүү мен 5 балам бар. 35 жыл мектепте мугалимдик кесипти ардактап, азыр ардактуу эс алуудамын. 12 небирем бар, кожайыным бар. Ушу топко мени кошколдоп жөнөтүшүп, барып бырдап келиң деп кошулганма, бактылуумун. Жакшы, рахмат. Апа, 35 жылда атасыз, 35 жыл эл агартууда эмгектенем. Балдарга таалим тарбия берип, мынакей өлкөбүзгө чоң кызмат өтөп, бүгүнкү күндө ардактуу эс алуудасыз. Ардактуу эс алууда дагы мынакей жалпы апалар менен чогулуп, ырдап, көңүл ачып, бунун өзү жакшы. Топ түзүлүп, апалардын ырдап атканын өзү бир жакшы. Анткени артыңыздардан келе жаткан келиндер, кыздар, сиздер кандай жүрсөңүздөр, өзүңүздөрдү кандай алып жүрсөңүздөр, артыңыздардан өсүп келе жаткан келиндердин баардыгы сиздерди карап үлгү алат, сиздерди карап түздүнөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бир айылда бирден эмес экиден апалардан түзүлгөн топтор түзүлүп атат. Бул албетте баарыбызды кубандырат. Келиңиз Арстан ага, эми кимди ырдаталы? Бардыгыңыздарды ырдатайын, Бизде катышкан кыздарым ичинен Зулайка деген карындашыма берсем да, бул да өзүнүн карай берем чыгармасын аткарып берсе. Сагынып сен да келсең, мен да келем. Негедир уяң тартат менин денем. Жаккарай албасам да жамалыңды көзүмдүн кыйыгынан карай берем, карай берем, карай берем, көзүмдүн кыйыгынан карай берем. Сен ойлоп олтурганда ойдо терең, телефон шыңгыр этсе жүрөк тезген, ашыгып сен экен деп ала койсом аттиң аялдашкан адам экен, башка экен, бөлөк экен, аттиң аялдашкан адам экен. Негедир сени ойлоп самай берем, издесем караныңды табар белем, биз баскан көчөлөрдү араласам элесиң жүргөзүй тай мени менен, мени менен, мени менен, элесиң жүргөзүй тай мени менен, карай берем, көзүмдүн кыйыгынан карай берем, көзүмдүн кыйыгынан карай берем. Ай, баракелде апа, келиңиз, сиз дагы өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Мынакей көкүрөгүңүздө медаль турат, алгандай. Келиңиз, микрофонду кармап өзүңүзгө. Мен Кушпакова Зулайка, азыр ардактуу эс алуудамын. 6 балам бар, 8 неберем бар. 2018 жылда 16 майында Сооронбай Жээнбеков өзү кол койгон эне даңк медал менен сыйланган. Азаматсыз, рахмат апа. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан эми жакын арада эле түзүлдүк деп атасыздар. Жакын арада түзүлгөн менен таланттуу, жакшы ырдаган апалардын баардыгын башын бириктирип, мынакей бүгүн топ түзүп, бүгүн студиябызда отурасыздар. Анан эми Фатима апа, келиңиз, сизге сөзгө зейин бергим келип турат. Анткени эң көп жүк бул топтун жетекчисине өчөт, анан көркөм жетекчиге. Топту жетектеш кандай экен? Топту жетектеш, албетте мен мугалиммин.
кичине тажрыйбам болсо дагы бул жерде ар түрдүү жаштагы айымдар. Ошого карабастан булардын ынтымагы мага бир топ жеңилдик берди. Тез аранын ичинде уюш алдык. Жетекчинин айтканын аткарабыз. Биз ушу дилгир болуп турабыз, чыкканга элге кызмат кылабыз. Биз карыган чакта карыдык деп отуруп калбастан, ушу өзүң айткандай неберелерибизге, келиндерибизге үлгү болобуз. Ырдап, куунап, ушу көңүл ачабыз. Өзүбүздүн ички ааламыбызды ачабыз деп ушундай уран, ушундай ойлор менен, максаттар менен чыккандыктан мен буларга аябай ыраазымын. Кыйынчылык болсо дагы артта калды алар. Себеби биз аябай ушу мен өзүм ырдай албаган менен ушунчалык ыр жандуумун аябай жакшы көрөм. Өнөр кызматкерлерин, маданий кызматкерлерин абдан сыйлайм. Жакшы, рахмат. Арслан ага кимдерди аталы? Эми кезекте мен группамдагы мактап койгонго туура келип жатат. Группадагы менин оң кол жардамчы карындашым Кыздархан мен үчүн өтө сонун эң жакшы ырдайт деп ойлоп жүрөм. Эми азыр элдер дагы баалап коюлса керек. Экранда көргөндөр, анда эмесе кезекте карындашым Кыздарханга берсек дагы Элмира чыгармасын аткарып койсо. Баракелде, азамат. Кыздархан апа, өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Бизге ырды жакшы ырдайт экенсиз. Өзүм 5 балам бар. Бардыгынан тынып калгам. Анан ырдаганды жакшы көрөм. Окуп жүргөндө эле ырдайт элем. Той тополордо, эрбелерди ырдаймын. Ошо ыр жандуумда. Ырды сүйөм. Жакшы, рахмат. Ошол топко кошулганыма бактылуумун. Жакшы, рахмат. Ыр сүйгөн жандар бул бактылуу жандар деп айтылат. Анткени жан дүйнө муза деп жашырса, ал инсан жап-жаш бойдон көңүлү кунак.
башка адамдарга бир жамандык каалабаган, бир жан дүйнөсүндө бир кир жок, бир башкача жан болот деп айтылат. Анан эми музыкасыз эми жашоо жок. Кыргыздын ар бир кызы, ар бир апасы, ар бир келини, ар бир атасы ырдайт. Кыргызды ошон үчүн ыржандуу калкта пекеринен айтпаса керек. Каада салтка, нарк населге өтө бай элбиз. Анан эми ааламга кеткен жол айылдан башталат деп пекеринен айтылбаган. Эми мындай топтордун түзүлгөнү жакшы, бирок ушул топтордун сөзсүз түрдө кыргыздын баягы унутуп баратып жаткан каада салттарын, улуттук оюндарын жайылтууда сиздердин салымыңыздар чоң болуш керек деп ойлойбуз. Кандай дейсиздер буга? Ооба, туура. Туура айтасың. Биз эми ушу кыргызым деп жашап, анын кадыр баркын, нарк населени көтөрүү бул бизге окшогон азыр энелердин, аталардын милдети болуп калды. Анткени жаш муундар, алар жаш. Бизге окшогон улуу муундар ушу билген өнөрлөрүбүздү бир эле ырдан эмес, бир эле музыкадан эмес, башка өнөрлөрдөн, мисалы үчүн мына кыздар азыр эле колдоруна улуттук ар түрдүү аспаптарды кармап отурушат. Ушуга окшогон нерселерди сыйлап, бул эмне экенин жаштарга жеткирип, мына комуздун сырыны, комуз бир улуттук аспап экендигин жеткирип, аны билишет, бирок анын күүлөрүнүн чертилишинин сырларын, эмнеден жасалышынын сырларını үйрөтүү, андан тышкары ушу өзүбүз колдонгон мурдакы энелерибиздин баягы буюм теримдерине салып койчу эле мындай жастыктарга, токуп колдо. Андан тышкары кол арчыларды жасаган, андан тышкары дагы көп ушуга окшогон буюм теримдерди, килемдерди, ушуларды баарын бул кыздардын ою бар. Кыздар десем капа болбогула эми, биз өзүбүздү ушундай шат кыздарсыздар отургандыктан биз ошо кайрадан жаштыгыбыздагы ошол өнөрлөрдү жандандырсак деген ойдо. Ушу энелер ойлонушуп, жана келечекте дагы мындан дагы көп жерлерге таанытканга аракет жасайбыз дейт. Биз буга чейин келгенибизде Түрксойго катышып калат элек. Ошого кичине өкүнүп турабыз, бирок мындай нерсе акыркы эмес. Мындан бияка дагы болот. Кудай буйрса, жаныбыз алыбыз эсен болсо катышабыз. Бардыгына катышасыздар. Эми Арстан агам менен менин көзүм менен караганда сиздер бизге 18 жаштагы кыздардай көрүнүп атасыздар. Суп-сулуусуздар. Кыргыздын улуттук кийимин кийип отурасыздар. Бул албетте жакшы көрүнүш. Анан эми Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп мынакей кечиден бери жакшы саламалыктарды бүт түз эфирден көрдүңүздөр. Бардыгын биз элге чагылдырганга аракет жасадык. Албетте эми бир жыл бою Ош түрк дүйнөсү маданий борбору деп аталды. Өзүңүздөрдүн айылыңыздарда дагы жакшы каада салттарды уюштуруп, жакшы ырларды ырдап, айылыңыздар Чакан айылда атасыздар. 2000 киши гана бар деп, Жок, 7000. 7000, Дал ошол Чакан айылда өзүңүздөрдү концерттериңиздерди коюп, каада салт, үрп адаттардын бардыгын жайылтканга аракет жасаңыздар. Арстан ага кимди ырдатабыз, келиңиз. Анда эмесе кезекте дагы эле мыкты ырчыларым бири болгон Нарсулуу карындашыма берсек, кезекте чыгармасын ырдап койсок. Келсеңчи чыгармасы.
рахмат апа. Айылыңыздар Арслан ага. Фатима апа, сиз өзүңүз айтып бересизби, эмне үчүн 12 бел деп аталат? Биздин айыл кичинекей, биздин ушу 5-6 жашыбызда көрүп жүргөнбүз да. Ошол эсибизде биздин айыл ушу жолдун чоң трассанын боюнан орун алган. Дайым өркөчтөнүп, төөнүн өркөчүнө окшоп, дөңсө, ылдый ушундай болуп турчу эле. Азыр эми көрсөңөр, көрүп да жүргөн болсоңор керек, баары тегизделди, заманга ылайык, өйдө ылдый дөңсөлөр баары тегизделип, ушу айыл болуп, чоң айылга айланып, жаштар өсүп келе жатат. Ошондуктан биздин ата бабаларыбыздан, энелерибизден укканыбыз боюнча, ошо өйдө ылдый болуп өркөчтөнгөн дөңсөлөрдү атына ошо 12 бел айылы деп аталып калган. Ушундай болгон. Аны мен өзүм да көргөнмүн ушундай. Жакшы, рахмат. Сиздерде колдонуучулук кандай? Баткен тарапта негизи сөзсүз түрдө килем согулат, Кыз бала турмушка узап баратканда сөзсүз түрдө сепке кол менен соккон килемди кошушат. Анан эми сиздер эми бери жагырактасыңар. Ооба. Килем согулабызсыздар кыздарга? Бар, бирок көп дебейбиз. Ушуну ошончо жана айтып кетпедимби? Ушу килем, мурда таар деп койчу эле. Жүннөн, кадимки койдун жүнүн ийирип, чоң энелерибиз, тайнелерибиз ошол таарларды да сокчу эле. Азыр ушул күндө ушул жерде отургандардын көбү килем согот. Билет, колдорунан келет. Ушу бир бөлүгү эле билбей калса, калганы билишеттер. Ушуну кайрадан жандандырайлы деп, кайрыга неме кылайлы, даярданайлы. Биз эми ушуну менен калбайбыз да, дагы кетебиз андан ары деп аракет жасашып жатат. Ушу жайын издеп, материалдарын издеп, ушуну аткарабыз дешип, жасайбыз дешип аракеттенип жатышат. Бирок сен айткандай биз жаштарыбызда ошол эле килемдерди колдо токуган сөзсүз кошуп берчү эле. Анан заманга ылайык кийин ал бара-бара мындай асталап калды. Бирок сен айткандай Баткенде аябай жакшы ушуну. Мен Баткенге атайын чыгармачылык менен бардым, ушул тасма тарткан барганымда ар бир экинчи үйдө сөзсүз түрдө килем сого турган станоктор. Анан атайын өзүнчө бир бөлмө, анан ошол жерде согуп койгон килемдер бар. Аларды көрүп аябай сүйүндүм, аябай кубандым. Анткени бул эми кыргыздын каада салты, кыргыздын салтында бар нерсени сөзсүз түрдө муңун өткөрүп бербейм. Сиздерде турат чоң жоопкерчилик. Анан эми шырдак шырып килем соккон бул кыргыз эли тегилгетеден бери. Анан эми сиздер үйрөтпөсөңүздөр, анан биз каяктан үйрөнмөкпүз сиздерде? Анан эми бүгүнкү күндөгү шарт жакшы. Мына мынтип апалардан топ түзүлүп, сиздердин башыңыздар биригип отурат. Анан чогулган жерде ушуга окшогон каада салттарды сүйлөшөсүздөр. Аны өнүктүрөнү, буну жайылтайлы деген маселелерди козгойсуздар, туурабы? Салт санааларды оңдойлу, жеңилдетейли, ушу оор болгон айрым чыгымдарды ошол жөнүндө эле ойлонобуз. Жакшы, рахмат. Ырдайбыз эми, кимдирди аталы? Бизде чыгармачылык менен дагы ырларын жазып жүргөн карындашым бар. Кезекти ошо Алмаханга берсек, өзүнүн атай бүгүнкү эфирге жазып келген чыгармалары бар. Ошо чыгармаларын айтып берип койсо. Жакшы. Алмахан апа, микрофонду бериңиздер. Алмахан. Элтиер жамааты, телекөрүүчүлөр. Мен бүгүнкү чартыш программасына өзүм жашаган 12 бел айылым жөнүндө, жаңыдан түзүлгөн шайыр апалар жөнүндө, кала берсе ушул Элтиер жамаатыга деп жазган ырларым менен келгенмин. Азыр 12 бел айылым жөнүндөгү ыр менен баштап берейин. Айылым башкалардан чакан турат, адамзат пендесине жагып турат. 12 бел ашуусун баскан сайын жүзүмө жылуу сезим келип турат. 12 бел ойдоңунан өтүп калсам, алмүйрүктүн жытын серпип келип турат. 12 бел ашуусуна жетер замат, айылымдан керемет жыл келип турат. Төрөлдүм, жашап келем бул айылда, туу тутуп кармап келем чындыгында. Айылым менин асыл турагымсың, жарык нур берип турган чырагымсың. Шайыр апаларга, бардык эле Кыргызстандагы шайыр апалар жөнүндө апаларга арналган ырым. 12 бел айымдары жашаган, биз бир элбиз, өнөрлүүлөр такшалган. Ырчы бийчи, кол өнөрчү, ууз чебер, бүт бардыгы элбиз үчүн даңкталган. Биз айымдар, айылымдан талпынгандар,
Elim üçün at çılbırın tartışkanlar, önörlüler, talantular birgeleşip, el içinen suuruluşup attanganlar. Biz ayımdar önör ulap kele жатқан, намыс менен ак ниеттен эмгек кылган, эң бактылуу айымдар деп аталышып, биз бир гүлбүз жаңы бүчүр ачып жаткан. Топту түзгөн Шайыр апа энебиз, колдон келет насип кылса жеңебиз. Ынтымактын биримдиктин жолунда иш маңызын биргелешип чечебиз. Рахмат апа. Ошол эле катарда элтиер жамаатына дагы Ушуларыңызды окуп бериңиз. Элтиер үчүн талыкпаган, талбаган элтиердин жамаатына рахмат. Апаларды сыналгыдан тартуулап, эмгегинен адал эмгек жараткан. Те алыскы айылдарды аралап, элтиердин даңкы тарап баратат. Дүйн элине кыргызымды көрсөтүп, өнүгүүгө салым кошуп жатышат. Өнүгүүнүн өркөчүнө мингендей, элтиерди өнүктүрүп келдиңер. Жаңы гана өсүп жаткан топторду бириктирип ийгиликке жеттиңер. Бата менен эл көгөрөт эмеспи? Ак эмгегин көрүп билип туябыз. Элтиерде эмгектенген жамаатка бүт апалар бата тилеп турабыз. Ай, баракалла, рахмат. Барыңыздарга ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Арстан агам, эми апаларды ырдатытасыз. Өзүңүз бир чыгарма аткарбасаңыз болбойт, өзүңүз дагы. Анан апаларга ыр кезегин беребиз. Бир чыгарма аткарыңыз, Кезекте чыгарманы ушу апаларга арнап ырдап коеюн. Айганыш чыгармасы. Айылдашым сулуу айганыш, ай жылдызга көккө байланып, башка айылга апара албай, баарыбыздын кетти кайылыбын. Сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланып, адат болду күндө кечинде, айганыштын мен айланып, болдум сага кайдан байланып. Taşırgızsam takır toğutboy, kirişine jakın joğutboy, apaң çıgat senin orduna, çoң tayağına karma koluna. Solo ayağını, yaş yüreğin sağa baylanır, adat boldu günde geçinde, ayağın üstünün aylanır, boldum sağa kaydan baylanır. Hop! Baramın depiğin aylanıp, bayetine da kaldım karmalıp, agar otqa suğa kelgende, aldap koydun ançın gana. Solo ayganır, yaş yüreğim sağa baylanır, adat boldu günde geçinde, ayganıştın aylanır, boldum sağa kaydan baylanır. Buldum sağa kaydan baylanır, buldum sağa kaydan baylanır. Рахмат. Арстан ага, сиз чыгармачылыкка аралашкан эң алгачкы жылдар кайсы жылдар? Мен чыгармачылыкка аралашкан Ош педагогикалык институтунун 80-жылы олимпиадалык жыл болгон. Эстен кетпес жылдардын бири болуп эсептелет. Себеби биздин Москва шаарыбызда олимпиада өткөн. Ошол жылы биз УСФАК музыкалдык факультет бүткөндөн баштап эле өзүм Салева колхоздо барып маданият үйүнүн директор болуп ишке кирдим. Ал жерде Малмалда вокал инструментал ансамблдар бар эле. Ансамбль уюштуруп концерт коюп чыктым. Азыркы мезгилде менин окуучуларым сахналарда көп жерлерде ырдап жүрүшөт. Ошондой эле дагы бир менин окуучум бар, Керемет Көч, жаш балдардын Бөбөк сен жомон көрүп жүрөсүздөр. Ошол программада Мурзали Жээнбаев деген бала бар. Ошол ырды чыгарган бала. Ошол бала да менин окуучум. Мен азыр өзүмдү
бактылуумун деп сеземин. Себеби ушунча шайыр апаларды даярдап, ушунча окуучу балдарды тарбиялап, эл арасына кошуп, ушулардан мен алкыш алып, чоң сыймыкта жүрөмүн. Жакшы. Өзүңүздүн балдарыңыз ырдайбы? Өзүмдүн балдарым 3 балам, 2 кызым, 11 неберем бар. Кудайга шүгүр, ушулардын өмүрүн берсин. Ичинен эң кенже балам мен тартып кичине ишин кылып жатат адам ансамбль менен. Жакшы. Анан бир эмес 3-чү ирет шайыр апаларды даярдап биздин студиябызга алып келип атасыз. Анан эжебиз ырдайбы, шайыр апалардын катарына кошподуңузбу? Жок, шайыр апага кошоюн десем анын таланты башка экен. Ал табарбец. Табарбецте керек экен. Кооперативдин Жалал Абад шаарынан бүткөн. Азыр эми пенсионер. Экөөбүз пенсияда. Дем алып атабыз. Бирок пенсиядалардын баарын ырдатып атасыз. Барлык пенсиядаларды атабыз, үйдө да керек экен. Жакшы, рахмат. Кимди ырдатайлы азыр? Кайсы Азыр эми кезекте мен коллегам мугалим болуп иштейт, эжекебиз, мен да ушу бирге иштейбиз. Ушу карындашым Майрамга кезекти берсек тагын бир чыгарма тартып коеюн да. Анда берсек кезекти Майрамда. Aklıma kuşum sansamdı, azabın tartıp жүргүчөмен aşık olup alsamdı. Azabın tartıp жүргүчөmen aşık olup alsamdı. Azabın tartıp жүргүчөmen aşık olup alsamdı. Ak kalpağını bulgalagan arаңarda biri var. Ak kalpağını bulgalagan arаңarda biri var. Ak kalpağını bulgalagan arаңarda biri var. Mağa jakkan biri var. Adın aytmay biri var. Biri var. Ай, баракелде. Ак калпагын булгалап араңарда ар дайым Арслан агабыз жүрөт, апалар. Анан эми келиңиз, сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи бизге. Мен дагы 25 жылдан бери ошо өзүбүздүн айылда мектепте мугалим болуп эмгектенип келе жатам. Ушул шайыр апалар тобуна катышып, ушунчалык бош убактыларыбызда ырдап, көңүл ачып, агайдын жетекчилиги астында ырдап жүрөбүз. Ошого кубанычтабыз. Мен өзү үй бүлөмдө 3 уулум бар. 3 уулумдун чоңу ушундай агайга окшоп аккордеондо ырдайт, эл аралап ырдап жүрөт. Анан иштен чарчап келген маалдарда ошо менен кошулуп ырдап, кыңкылдап, ошентип жүрүп ырга кызыгып кеткенбиз. Мен ошо уулум Илимбек агайга тартып ушундай чыгармачыл эме өркүндөгөн элге кызмат кылган балдардан болсо деп тилеп турам. Ошо шайыр апалар менен чогуу жүргөнүмө өтө бактылуумун. Жакшы, рахмат. Бул да мен окуучу балам Илимбек Буяктын баласы. Жакшы. Фатима апа, топко кошулам деген апаларды баарын эле кошо бересиздерби? Кечээ Анаркүл Машаева деген эжекебиз келди, Аялзат деген топтун жетекчиси Жалал Абадтан. Топко кошуунун өзүнүн дагы бир сырлары бар экен, өзлөрүнчө бир баягы тартиптери бар экен. Анан ал жагы сыр айтпайын деди. Сиздерде кандай? Туура айтасың, Айжамал. Топко мындай эле жөн жүрүп, айылды жакшы көрүп, нары бери басып,
анда мында жөн эле убактысын өткөргөн кишилер келбейт. Өздөрүнүн кандайдыр бир өнөрлөрү бар. Ошол өнөрүнү, ошол сезимдерин сыртка чыгаргысы келип, буга чейин деле ошондой ойлор болгон. Бирок бизде жашыбыз бир топко, алдыбыз 60-тан ашып калдык, артыбыз 50-дөн. Ошол сезимдерди, ошо кыйнаган сезимдерди чыгарууга далалаттанган, ошону каалаган, ошону максат кылган, ошол максаты ишке ашпай жүргөн айымдарды караштырабыз. Анан кийин ошолордун сүйлөгөн сөзү, алардын ушу дайым активдүү катышканы, ошолордун ырга ушунчалык берилип, ушу сахнага чыгам, телевидение чыгам деген максаттарыны көрүп туруп, ошого катуу бекем турган, ошондой эле ынтымакчылыкты, тартипти сактагандарды жакшы көрүп, дагы кийин өнөрлөрүнү өөрчүтүп, ушул темпибизден жазбайбыз деген, баарын аткарабыз дегендерди карап туруп алабыз. Топтон ысыгына дагы суугуна дагы күйөм деген апалар чогуу боласыздар, э? Анан эми Арсына бизде 10 мүнөттөгү убакыт калыптыр. Апалардын баарын ырдаттыкпы? Апаларым таарынып кетпесин. Башкалар таарынса таарынсын, апалары таарынбасын, э? Ырдатайын. Ким калды, кимди ырдаталы? Анда эмесе азыр биз кезекти ушу группанын жетекчисин бирдикте 2 күндө даярдаган акапелла чыгармам бар эле. Анда эмесе ошо кайдасын Карамат апабызды дагы ырдатабыз азыр. Акапелла чыгармасыны ырдап койсо. Анда эмесе жүргөн айлуу түн кайда, биз үзгөн жыпар гүл кайда, көзүңдөн секек болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секек болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Жалбырак жайдын кечели, жанаша баскан кезели, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүң тез эле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүң тез эле, кыялдын минип кемесин, кыйналдым качан келесин, кыйнаган менин жанымды, кымбатым кандай немесин, кыйнаган менин жанымды, кымбатым кандай немесин. Рахмат, барыңыздарга ийгилик. Анан эми мен байкашыма караганда ушул топко келгенден баштан бул колуңуздардагы мынакей көпчүлүгүңүздөр ойноп атасыздар. Топко келгенден кийин үйрөндүңүздөрбү аспаптарды? Ошондой болду. Буга көбүнчө ушу репетиция келгенден баштап кыргыздын улуттук урма аспаптарыны ойногонго үйрөттүм, үйрөнүштү, ойноп жатышат эми. Комузчу кызыбыз бар, ден соолукка байланыштуу Келе албай калды. Анан эми барыңыздарды ырдатайын, Карамат апабыз калып калды деп тызылдап кеттиңиздер, ырдатайын, келиңиз Карамат апа, сизди дагы кайсыларды ырдатайлы? кеттик. Gülдөр жайнабан кыз турса ыргалып, көңүлөргө чечен күлүп ыргалып, биз качан кайгырбайбыз эчеле, омар канбай жалган кара жылмайып, ал кетти койбой кылжайып, көңүлдөргө кайгы салып, жаным сен жок эл көп болсо да жалгызсырап жүрөмсүң
жашарған күндерді, бажырайып жылдыз толған түндерді, біз қачан айрылбайбыз дечелек, бірге басып қол қармашып жүргенде, бір оғанда оттай жаныппыз, біз тағдырды тақыр таныппыз, жанашуға арға таппадық, жақын жүрген менен алыспыз. Еркелетіп сені тонын қошындай, қолға қармап жүр алмадым ұшырбай, тағдыр деген таптал екен ұшындай, тұрмыс деген қиын тұра ұшындай, ұмытпаймын есім барында, жүрегімді сезім барында, сен тарынсаң тарын тағдырға, bir ol canım ağa tarınma, sen tarınsan tarın tağdırga, bir ol canım ağa tarınma, bir ol canım ağa tarınma. Ay barakelде, апалар, рахматтарыңыздарга ийгилик. Эң акыркы дагы чогурдаган ырыңыздар бар экен жаштарга деген, Ошол чыгарма менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы эми, келиңиздер. Ay barakelде апалар, барыңыздарга ийгилик. Мынакей 1 сааттык убакытты артта калтырдык. Баягы жакшы сөз бар го, корктуңбу баштаба дейт, энем баштадыңбы коркпош керек дейт. Мынакей бүгүн бизге түз эфирге келип коркуп каттыңыздар эле, кантип түз эфирге чыгабыз деп мынакей 1 сааттык убакытты артта калтырдык. Бардыңыздар жакшы ырдайт экенсиздер, ырдадыңыздар, көңүлү көтөрдүңүздөр, карап отурган теле көрүүчүлөргө дем күч тартууладыңыздар, маанайын көтөрдүңүздөр. Барыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга мейманга Ош областынын Ноокат районунун 12 бел айыл аймагында түзүлгөн 12 бел айымдары деп аталган топ бүгүн биздин чактыш көрсөтүүсүндө мейманда болду. Дал ушул топтун жетекчиси Калматова Фатима апабыз болсо, көркөм жетекчиси Калбаев Арстан агаларыбыз. Дагы бир рет барыңыздарга ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз сиздер менен коштошобуз. Коштошуп жатып бардыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Эгерде сиздердин айылыңыздарда дагы таланттуу апалар болсо, таланттуу ырчылар болсо, маданият үйлөрүнүн кызматкерлери болсо, анда биз менен байланышып, биздин студияга келип конок болуп, жалпы теле көрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн өнөрлөрүңүздөрдү тартууласаңыздар болот. Коштошобуз, коштошуп жатып бардыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин эсен туруңуздар.